Урматтагы мекендештер, KG недвижимость агенттигинде дагы бир ийгиликтүү сделканы аяктап бүтүрдүк. Биздин кардар Кыргызстандын жараны 2 созаемщик болду. Кардарыбыз Тынчтык мырза биздин компанияга мындан 8 ай мурун кайрылган, турак жай алам деп. Бирок кээбирки кардарларыбыздын иши ушинтип созулуп кетет. Муну албетте ар бир кардарга аракет кылабыз. Кээде ушул банктан дагы болуп калат, банкты дагы күтүп калышыбыз мүмкүн. Турак жайдын документтерин дагы күтүп калабыз. Тынчтык мырзага ыраазычылык биздин компания менен аягына чейин болгонуна. Сиздер менен дагы бөлүшүп кетсин, кандай кыйынчылыктар болду, кандай эмоцияңыз болуп жатат, анан биздин компанияны каяктан угуп келдиңиз? Саламатсыздарбы, биринчиден 8 ай болду силерге кайрылганыма. Компанияңыздарды YouTube'дан көрүп келгем. Көп эле кыйынчылыктар болду 8 айда. Бир банктан одобрение келип, кайра болбой калып, сумма аз чыгып калып, ушундай болуп калды. Акырында 8 ай дегенде уже сделка чыгып отурабыз. Сиздерге чоң рахмат. Эмоциялар аябай сонун. Прям учуп атабыз. Кыргызстандын жараны официальный жумуштары бар. Турак жайдын дагы эң чоң плюсу бүгүн ачкычыны бердик. Азыр турак жайга дагы, квартирага дагы барабыз, көргөзөбүз, бөлүшөбүз. Турак жайга келгенде болгону бир турак жай көрдү, жактырды. Бир эле турак жай көрдүңүз, Ооба. Бир турак жай көргөндөн кийин эле тандоосун ошол турак жайга коюп, 15 күндө ушинтип сделкага чыктык. Процесс үйдүн баардыгын көргөзөбүз. Сиз дагы мекендештерге биздин компанияны сунуштайт белеңиз? Албетте. Сунуштайбыз. Биринчиден сиздерге чоң рахмат. Ошентип кээбирки кыйынчылыктарга карабастан болгон жолжолорун үйрөтүп, көптөгөн мекендештерибизди үйлүү кылып жүрөңүздөр. Сделка процесси бүттү. Кардарыбыздын үйүнө келдик, себеби ачкычыны берди. Көпчүлүк учурда ачкыч берилбейт, себеби регистрациясы өтүш керек. Регистрация өткөндөн кийин саткандардын счетуна акча дагы түшүш керек. Бул учурда турак жайда эч ким жашабайт экен, ошондуктан сүйлөшүп ремонт боло турган үй. Бүгүн ачкычыны бергенге көндүрдүк. Ачкычыны берип азыр келдик үйүнө. Турак жай болсо Люберцеде жайгашкан, бир бөлмөлүү, метродон бир 10 мүнөткө жетпейт. Өзүңүздөр көргөндөй 4 этажный кирпичный дом. Кардарыбыз көп деле үй көргөн жок. Ушул рекламада бир эле үй бар экен, же ушуну эле алам деп ушуга токтолгон. Киргенде өзүңүздөр дагы көрүңүздөр, жана дагы биздин кардарыбызды куттуктап коюңуздар. Ар бир мекендешибизге ушундай бир күн турак жай насип кылсын демекчимин. Кеттик, анда чогуу үйүнө киребиз. Сделканы аяктап келдик. Ойлогон эмес элек, то что бүгүн эле күлүчүн берет деп күлүчүн берди. Ремонтту эми башташкан экен өздөрү үчүн. Биз самый главный локациясына карадык, метрого жакыныраак болуш үчүн. Эми калган ремонттун өзүбүз кылып алабыз. Бирок өтө көпкө күттүм. Чынын айтканда 8 ай. Бир 8 айдан эле кичине ашып калды. KG компаниясына чоң рахмат. Болушунча аракет кылышып, алып берип, үйгө киргизип, жакшы кубанычтарга бөлөнүп отурабыз азыр. Башында тез эле чыккан ада бир энебиз, бирок
башында өзүм кичине көпкө жүрүп калдым, ар кимди оюну угуп, үй тандаганда биринчи орунда ошо өзүңө карап эле ошо үйгө киргенде сразу эле билинет экен, ушул үй сеники дегендей элечи. Ошондой кылыш керек экен. Анан ушу үй тандаганда көпчүлүктүн эле бул проблемасы болсо керек. То, что акылдуулар көбүрөөк чыгып кетет экен бизде. Сразу эле акылдын айтып эми бир жагы жакшы, бирок оюң бөлүнүп үй тандашың кыйын болуп калат экен. Бул кийинки одобрение алгандан кийин биринчи эле көргөн үйүбүз, көпкө тандап отурбадык. Самый главный ошо локациясына карап, ремонтун өзүбүз кылып алабыз деген ойдо эле. Анан алганыбыз себеби бул жактан Москвада көптөн бери эле жүрөт экенбиз, эми келгенибизге деле нары бери 10 жыл болуп калыптыр. Дагы ушунча эле болсо керек, буюрса. Вот. Ошого как инвестиция катары эле алып койгон жерибиз. Пока что ремонт кылып, анан өзүбүз жашайбыз деген ойдо. KG недвижимость компаниясына чоң рахмат. Ачыгында акырында ишенич кичине калбай калган, то что чозулуп кеткен үчүн узарып кичине. Бирок чоң рахмат, бул көрсө команданын ишкен, бир эле риэлтор менен иштешип калып бүтүрүп албайт экен, кээ бир киси одобренияга, кээ бир киси сделкага чыкканга жардам берип. Командага ийгилик каалайбыз баарына. Самара Нарматова, дагы балдар бар, то что Жаныбек, Искендер, Бекчурова Зульфия, прям сизге чоң рахмат. Вот, компанияга иштерине ийгилик каалайбыз. Көптөгөн мекендештерди үйлүү кылып жүрө бериңиздер.